эгерде кайсыдыр адамдын, жигиттин физический жактан, моралдык жактан, материалдык жактан, руханий жактан бир аялды бактылуу кыла алса, бир бактын чокусун алып чыгара алса, ал үйлөнсүн дейт. Атасы баласына балам үйлөнбөйсүнбү дейт экен. Баласы бутка турулайын, үй салып алайын, машина алып алайын дейт экен. Балам дейт. Бутка турганга чейин сен машина алып, үй жай салып, даярын алып келсең, ал сен кыйналып жеткен нерселерге ал кадырына жетпейт. Сөздөрдөн бирөөсү айткандай, үй салсаң дагы кирпичти алып берип турсун, сен жый дейт. Чогуу бирге жеткиле дейт максатыңарга. Ошондо ортодо табылган нерсе берекелүү дагы, кадырлуу дагы болот дейт. Айтыштан максат Марв шаарынын казынын бир кызы болот эле. Ал ага көптөгөн адамдар кардары болот. Байлыгы дагы, мал мүлкү дагы, бизнеси дагы бар жогу барлар келип кардар болушат, бирок казы эч кайсысына кызын бербей коет. Анын огородунда бир кулу болот. Бул кул келгенине 2 ай болду, 2 айдын тегереги болгон. Жүзүм бакта, жүзүмдөр дагы бышып калган ал учурда. Кулуна кичине жүзүм алып келет, жүзүм жейли дейт. Бакка кирип жүзүм алып келет. Жүзүм жеп көрөт, бирок өтө кычкыл, даамы жок. Сырт көрүнүш жакшы, бирок даамы жок. Сен эмне жүзүм алып келдиң? Бул болбойт, жарабайт. Жарабаган жүзүмдү алып келипсиң дейт. Башка жөнөтөт. Дагы алып келет жүзүмдү. Бирок аны дагы даамы жок. Сен 2 ай болуп калды, бу жүзүм бакта жүрөсүң, кантип жүзүмдү кычкыл, жакшы, ширин, даамы жок, башкасы жок, билбейсиңби? Кантип билбейсиң дейт. Ооба, мен билбеймин дейт. Кантип билбейсиң? Себеби менин милдетим бул жүзүм бакты кайтарыш, коргоо, кайтаруу менин милдетим. Менин милдетим жеш эмес. Таң калып, жүзүм оозунан түшүп, ойлонуп отуруп калат. Казы өзүнүн күйөө издеп жүргөн эле, күйөөсү өзүнүн жанында экендигин билбей жүрөт. Ошондо ойлонуп туруп, менин бир кызым бар. Ага ар жерден куда болуп, жуучулукка ар ким келип атат. Кимисине берсем туура, бир акыл кеңешиң бербейсиңби дейт. Баягы кул карап туруп, жахилият доорунда мал мүлкүнө, бийлигине карап беришкен. Насрани яхудийлер сулуулугуна карап, ал эми алтын долларда динине, иманына, таквалыгына карап туруп берген. Азыркы учурда биздин заманда мал мүлкүнө, дүйнөсүнө карап беришип жатат. Сиз дагы каалаганыңызга бере бериңиз деп кеңешин айтат. Ошондо баягы казы карап туруп, темирди дагы ыстыгына басыш керек дейт го. Ооба, туура айтасың уулум. Динине, таквалыгына, иманына карап туруп мен дагы беремин. Сен имандуу, таква жигит экенсиң, сен туура келдиң, мен сага берем кызымды дейт. Бул жигит өзүнүн кул экендигин, кызына баштыгын, каял каршы чыгышын айтат, бирок жок дейт. Мен айтканым айткан, мен айылыма, кызыма туура тарбия бергем, сен кыжалат бул ойлонбо дейт ал жагынан. Ошентип жигитти үйгө алып келет. Үйгө алып келип, жубайына айтат, ошоң биздин күйөө болобуз эми. Күйөө бола кылайын деп атам. Эмне дейсиң десе, сиз не десеңиз ошол, бирок кызыбыздан бир ооз сурап коелу дейт. Мамилени анан түшүнүктүү карасаңыз, атасы бирөөнү табып келди, ушуну күйөө бала кыламын деп, жубайы макул, бирок кызыңыздан бир ооз сурайлы деди. Кызынын акысы. Кызынан сурайт. Кызы болсо, бул маселеде менин каалоом сиздердин колуңуздарга өткөн, сиздер эмне десеңиздер ошо дейт. Мен жигитим бар, пареним бар. Кетип калам, таштап кетем, ажырашып кетем, башка жок. Экинчи этаждан айнекти ачып түшүп, качып кетем, андай мындай жок. Бул урматтуу мусулман бир тууган ошентип ушул кул жигитке кызын никелейт. Бирок арадан 40 күн өтөт, 40 күндө дагы бир колун тийгизип койбойт. Жакшыраак жүзүнө карап дагы койбойт аягынан. Бул кулдун аты Мубарак. Мубарак бир кайрылып карап койбойт.
Апасы кабар тапкандан кийин жолдошуна, өмүр жолдошуна айтат. Бул күйөөңүз бир дагы жүзүнө карабайт экен кызыңыздын. Жакындабайт экен. Күйөөсүнө келип жакындап келип күйөөсүнө сурайт. Эмне үчүн жакындабай жатасың? Эмне үчүн? Күйөөсү, күйөө баласы Мубарак, мени туура түшүнүңүз. Мени туура түшүнүңүз. Сиз казы болуп иштеп жүрөсүз. Менин кызыңга карата ой жүгүртүүм эң жакшы. Калоом дагы эң жакшы. Бирок менде бир күмөн бар. Сиз казы болуп иштеп жүргөндө бир арам лукма, оңдон келет, солдон келет бир арам лукманы, арам тамакты жеп койгон болушу мүмкүн кызыңыз. Ошондуктан 40 күндө тазарат, 40 күндө эч кандай жакындаган жокмун. Өзүм алып келген пешене терим менен адал чеке терим менен тапкан тамактар менен жедирдим, ичирдим кызыңызды. Бул Аллах бизге салиха, жакшы уул кыздарды берсин деген максатта гана кылынган нерсе деп жооп бергенде жүрөгүм кармайт буллагын. Албетте, урматтуу мусулман туган, эгерде күйөө балаңызды жакшысын, имандуусын, таквасына бербесеңиз, кызыңыз 100% баштыгын көтөрүп үйүңүзгө келип калышы толук түрдө мүмкүн. Имандуу адам, таква адам Кудайдан коркуп зулумдук кылбайт кызыңызга. Сүйбөсө дагы зулумдук кылбайт, жамандык кылбайт, урбайт, теппейт. Арак ичкен, бирок байлыгы бар, бийлиги барга берсеңиз, арак ичкенден кийин ал өзүн дагы билбей калат. Өзүн билбеген сиздин кызыңызды каяктан билсин? Өзүнүн кадырына жетпеген адам сиздин кадырыңызга кантип жетсин? Кыз маселесинде Кудайдан корккон, Кудайга баш ийген, намаз окуган таква кызга үйлөнгөн дейт. Себеби ошончолук баш иштеп, 18 жаш чыгып, 20-га чейин жаш чыгып, акылы жетип, Кудайды таппаган кыз, Кудайга баш ийбеген кыз сага кантип баш ийсин дейт. Өзүн сыйлаган, кадырлаган, барктаган, ата-энесин урматтаган, сыйлаган жигитке кызыңды бергин дейт. Өзүн таппаган, өзүн билбеген, өзүн кадырлап сыйлабаган, ата-энесин билбеген жигит сени кызыңдын кадырын каяктан билсин, каяктан урматтап сыйласын? Урматтуу мусулман туган, чыйынтык өзүңүздөрдөн.